Психологиялык ден соолук күнү Бириккен Улуттар уюму тарабынан жыл сайын 10 октябрда белгиленет. Бул күндү белгилөөнүн максаты жогорудагы оору боюнча жалпы элди башкача айтканда көңүлүн буруу болуп саналат десек болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө ошо психологиялык оору менен жабыркаган 450 миллиондон ашуун адам катталат экен. Ал эми Кыргызстандан алып карай турган болсок, жылына 53 миңден ашык адам мына ушул оору менен жабыркаганы маалымат болгон экен. Бул маалыматтарды бекерден айткан жокпуз. Анткени бүгүн бизде студиябызда дал ушул тармакта эмгектенген адисебиз бар. Эгер кимдей турган болсоңуздар, анда бүгүн бизде студиябызда конокто врач, психиатр, номер 7 республикалык психикалык саламаттык борборунун бөлүм башчысы Бектурова Айна Сүйүркуловна эжекебиз келип отурат. Кош келдиңиз. Саламатсыңар телекөрүүчүлөр. Саламатчылык. Жакшы келип алдыңыз? Жакшы, такси менен келдим. Таңкы маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Абдан жакшы болсо эң сонун. Мына ошол жакшы маанайыңыз менен анда дароо эле маектешүүгө өтө Айтсаңыз, ошол Кыргызстанда психологиялык саламаттык боюнча ошол ооруга көңүл бургандардын бүгүнкү күндө деңгээли кандай? Эми айтып кетсек, бизде Кыргызстан боюнча көп больницалар, ооруканалар бар. Область боюнча райондордо кабинеттер иштейт. Биздин өзүбүздүн Бишкекте ден соолуктун борбору, психикалык борбору бар. Эми эмне деп айтып кетмекчимин, иш оор абдан. Психикалык оорулардын саны көбөйүп атат. Өзүңөр айтып кетмекчи, жана ВОЗдун статистикасы боюнча дүйнө жүзүндө, бүткүл эле дүйнө жүзүндө 450 миллион психикалык оорусуна чалдыккан оору адамдар бар экен да. Анын саны, конечно, өсүп атат. Дагы бир нерсе, вот биздин өзүбүздүн майрамыбыз жакында болду, 9-10 октябрь. Ал майрам психикалык ден соолуктун күнү деп айтылат. Всемирный день психического здоровья. Ал майрам өзү уюштурулган 1992 жылы. Именно вот 10 октябрга белгиленген. Ар бир жыл сайын ошол майрамды биз майрамдайбыз. Ал бул майрам ошо 92 жылы психикалык бүткүл дүйнөлүк психикалык федерациянын демилгеси менен жана Всемирная организация здравоохранениянын коштоосу менен ушул күнгө белгиленген да. Эми ошол майрамга карата биз 1 айлык деп, месячник деп жарыялайбыз. Ошол 1 айдын ичинде бүткүл эле Кыргызстанда болгон психиатрлар өзүнүн салымын кошуп, СМИ, вот телевидение, радиодо, газетага өзлөрүнүн макалаларын жазышат, өзлөрүнүн очерктерин беришет. Эми баягы элге чыгып, сүйлөп, маалымат жеткиришет да. Эми бул майрамдын күнү өзүнүн бир максаты бар да, цели, задачи дегендей. Анын максаты бул жалпы эле элге, эл журтка, вот кыргыз жарандарына психикалык оорулар жөнүндө, анын алдын алуу, кандай профилактика кылыш керек, кантип оорубаш керек да. Кантип туруштук бериш керек, ар кандай стресстерге ошолор жөнүндө информация айтып, ошону таратыш да, ошо биздин максатыбыз. Бул жылы бул күндү кандай белгиледиңиздер? Бул күн эми 6-күнгө байланыштуу калбадыбы. Көп адистер иштешкен жок ошол күнү. Бирок биз плакаттарды илдик. Анан бизде дагы жанагындай НПОлор бар, ошолор уюштуруп, баягы День психического здоровья деген футболкаларды кийип, сүрөткө түшүп, ушундай бир акцияларды жүргүзүп, элдер билсин деп ошону кылдык. Бирок эми бүгүнтөн баштап
Ба жумуш күнү башталып атпайбы, жумасы. Ошого карата эми Минздравда биздин өзүбүздүн кафедра бар, жана медакадемиянын карамагында биздин психиатрия кафедрасы бар да. Кафедра психиатрии, медпсихология, наркология деп коет. Ошого чоң тегерек столдорду уюштурабыз. Анан ар кандай маселелерди коюп, проблема, жана көйгөйлөрдү болгон эле болот. Психиатрияда болгон службасында болгон эмне көйгөйлөр бар, ошону ортого алып чыгып, ошону талкуулап, ошону чечкенге аракет кылышат да, ошо адистер. Жакшы. Анан бул 1 айлык аягына чыкканда биздин өзүбүздүн профессор бар болчу, раматылык Соложенкин Валерий Владимирович деген. Ал өзүнүн салымын абдан кошкон психиатриялык ошо службага, кызматына. Ал мировой уровеньге бизди коюп, чет өлкөгө чейин чыгып, ал жакта конференцияларда чыгып сүйлөп, биздин Кыргызский ассоциация психиатровду түзгөн болчу. Ошонун памятине, ошону эскерүү кылып, ошо ноябрдын аягында как раз 1 айлык болот да, ошондо бүткүл эле областтардан, райондордон 7 областтардан психиатрлар баары чогулуп, ошону эскерип, бир жаңы маалымат болсо ошолорго доклад кылып, ошондой конференция медакадемиянын актовый залында конференция өткөрөбүз. Жыл сайын бул өзүнчө мындай традиция болуп калган. Салт болуп калган да. Мыкты. Ушул жерден бир суроо бергим келип турат. Азыркы учурда пандемия учурунда дүйнө жүзү ошол пандемияны баардыгыбыз тең эле башыбыздан өткөрдүк. Анан көп жарандарыбыз дүйнө жүзү боюнча эле көп адамдар ошо депрессияга, стресске учурашты. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз, мисалы депрессияга эмнеден улам учурашы мүмкүн? Ошол депрессия дегеле эмне? Ошолор тууралуу кененирээк тааныштырып өтсөңүз, айтып өтсөңүз. Эми пандемия февралдын аягынан башталды. 16 мартта официально баягы карантинге жабылбадыкпы. Ошондон бери окутуучулар, мектеп окуучулары, тиги чоң окуу жайлардагы студенттер, деги бир башка мекемелердин баары көбү жабылып калды. Көп адамдар, көп өзүбүздүн население жарандарыбыз көбү жумушсуз калышты. Үйгө камалды тилек. Үйгө камалып, жанагындай дистанционный обучение, аралык окутуу пайда болуп, анан көп эле мугалимдерди көрбөй, өзүлөрүнүн окутуучуларын көрбөй, телефон аркылуу окуп калышты. Бул дагы өзүнчө бир стресс да, эми бул дагы проблема болуп калды. Жаш муундар өзүлөрүнчө мындай ойлонуп, мугалимдерин көрбөсө, жөн эле телефондон сүйлөшүп, ошондой окуп калгандыгына байланыштуу баягы өзүлөрүнүн алдыга койгон максаттарын аткарамбы, аткара албаймбы деп, эртеңки күнү жана уверенность, ишенич жок болуп, студенттер дагы ушундай абалга туш келди да. Анан бүткүл эле жалпы кыргыз эли ошо пандемиянын аркасынан айынан ушундай жабыркап калды го деп ойлойм да. Депрессияга түшүп, депрессия абалы абдан көбөйүп, бир чети жанагы дистанциондук окутуу плюс жактары дагы бар болду да, потому что себеби дегенде баягы балдары ата энеси менен көп убакыт өткөрүп, ата энеси алар менен көп сүйлөшүп, алардын көйгөйлөрүн түшүнүп, угуп, ошол жактары жакшы болду. А бир жагынан баягы зорду зомбулуктар көбөйүп, үйдө күйөөсү, аялы урушуп, трение болуп, мындайча айтканда, агрессиялар көрүнүп, баягы депрессия состояниясы абалы көбөйүп, бизге көп кайрылып калды адамдар депрессия менен. Анан суицид деп коет, жана өзүн өзү адам өзүнө кол салып, жанын кыйып, ошолор дагы особенно среди подростков, жаш муундардын арасында көп катталып атты да. Ушул жерден сөзүңүзгө аралуу бир суроо бергим келип турат. Негизи эле Кыргызстанда
ошо канчалык деңгээлде психологко кайрылуу же психиатрга кайрылуу өнүккөн, кандай деп ойлойсуз? Мисалы көп адамдар өздөрүнүн ичине эле катып жүрө беришет да, чет мамлекетте, мисалы дүйнөдө психологко кайрылып, анын кызматын алуу өнүккөн да. Ал эми Кыргызстанда ошол нерсе өнүктү беле же ошол нерсеге бара атабызбы? Эми биз вот маалымат бергенибизге карабастан көп эле адамдар, көп эле граждан жарандарыбыз анча сабатсыз да. Вот именно могу психикалык оору боюнча көп информация ала алышпайт да, көп көңүл бурбайт. Биздин психиатриялык служба деп коет да, баягы кызматыбыз өнүккөн менен биз аракет кылганыбыз менен өкмөт жагынан, правительство жагынан мындай поддержка жок да. Ошол себептен бизде анча маалымат жок. Адамдар көп түшүнө бербейт. Есть ушундай бир понятие бар да, мындай өзүнчө бир түшүнүк бар, стигма деген. Бул клеймо басылгандай болуп. Мисалы үчүн бизге келип психиатрларга келип кайрылып, өзүнүн көйгөйүн айтып, дарыланып лечение алса, аны ошол адам коркот да. Мен барсам, психиатрга аяктан лечение алсам, кошуна колоңдорум ууп калса, жолдош жоролорум ууп калса, мени мындай клеймо басып койгондой болуп, бул жиндөө болуп кеттир, бул обществонун акыркы адам мындай отбросов общества деп түшүнүктөрү жок болуп, анан ошондон корккондорунан бизге кайрылуу аябай кыйын болот да. А бирок бизге кайрылып, бизден жардам алып, өзүнө келип, баягы ой жүгүртүүсү тунук болуп, жашнакай болуп, психикалык ден соолугу чың болуп калган кезекте алар айтат: мурда эле келсем болмок экен, мындай служба бар экенин билген эмеспиз, мындай оорукана бар экенин билген эмеспиз деп абдан өкүнүшөт да. Кээ бир жарандар бар, убагында кайрылбай баягы өтүшүп кетет да. Ошондо көнүмүш адетке өтүп, биздин ооруларчы кайра жыл сайын могу сезон убагында жаз күздө кайталана бериши да мүмкүн да. Адистер айтып коюшат го, ушул психологиялык саламаттыгы жакшы болмойун, ден соолугу чың болбойт депчи. Ушул сөздүн канчалык чындыгы бар? Эми ден соолук, бул психикалык ден соолук адамдын организминин эң бир өзүнүн чоң ээлейт да, баалуу бир функциялар бар. Себеби дегенде адам тунук ой жүгүртпөсө, адам адамдын психикалык ден соолугунун аркасы менен баягы чың болуп турса, адам өзүнө максат кое алат, ойлонот, мен мындай кылам деп. Деги эле вот кичинекейинен бери бала, өспүрүм баягы садикке барып, бала бакчага барып жүргөн кезекте эле өзүнүн өсүп аткан уровень развития да, баланыкы ошондой өсүп атканда жашнакай өзүп, ой жүгүртүү жашнакай болуп, психика жактан артта калбаса, ал чоңоюп мектепке барат, мектепти бүтүп, институтта жогорку окуу жайларын бүтөт. Анан кийин өзүнүн карьерасын түзөт, жакшы адис болот, үй бүлө түзөт. Бул абдан чоң. Психикалык ден соолук деген бул адамдын организминде болгон. Мисалы үчүн жүрөк дагы өзүнчө бир функцияны аткарат да, жүрөк токтоп калса уже адам жок да. Ошо сыяктуу эле мээ дагы жакшы иштеш керек да. Ой жүгүртүү, аң сезим таза болуш керек, тунук болуш керек. Алдыга койгон максаттарды аткарыш үчүнчү. Адам бул дүйнөгө келгенден кийин. Ошон үчүн бул абдан мындай көп маани берилиш керек да. Психикалык жактан жабыркап калбаш үчүн кандай кеңештерди бере аласыз? Мисалы, эмне кылыш керек? Кандай чараларды колдонсок болот? Эми муну психикалык жактанча жабыркап калбаш үчүн деген это мындайча медицинский термин менен алганда профилактика деп коет да, профилактика психических болезней. Аны эми адам өзүнүн турмушун жашнакай алып түзүш керек.
жанагы ичкилик, чылым чеккенди токтотуш керек, же андайларга барбаш керек, баңги заттарга барбаш керек, колдонбош керек, спорт менен заниматься этиш керек, спорт залдарга барыш керек, бассейн, плавание, танцы, ушундай. Анан кийин күнүмдүк баягы күнүмдүк өзүнчө бир план түзөт да адам тургандачы, мен муну кылам деп. Ошолорду жазаш керек, туугандарына жардам бериш керек, кайрымдуу болуш керек. Адамдарга мындай боорукер болуп, кайрымдуу болуп, баягы жардамда муктаж болуп жаткан адамдарга жардам берсе, өзүнчө ичинен мындай довольный болот да адамчы. Ыраазы болуп, ыраазы болуп, өзүнүн жана качество жизни деп коет да, өзүнүн турмушу дагы абдан жакшы болот да. Жашоо маңызына чыгат. Ошондой болсо, анан кийин мен ойлойм, ошо психикалык ооруга чалдыкпайт го деп. Жакшы, жакшы. Келиңиз эми Айна эже, биздин убакыт дагы соңку мүнөттөрүнөн жакындап баратат. Сизди көрүп отурган жалпы теле көрүүчүлөргө өзүңүздүн адис катары кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Эми кеп кеңешим ошол баягы биринчиден каалоорум жалпы кыргыз элине каалайт элем психикалык ден соолук, ден соолуктары чың болсун, өкмөтүбүз жакшы иштеп берсин кыргыз элине. Анан эмне өкмөттө, биздин кыргыз элибизде, өкмөтүбүздө, өлкөбүздө тынчтык болсун, экономикасы көбөйсүн, көтөрүлсүн, жаштарга иш табылсын. Алар эми мындай төрөлгөндө эле азыр көйгөйлөр табылып калып атпайбы. Биздин өкмөт анча ойлобой, бизге кичинекей мындай балдардан бери эле ойлонуп жүрүшөт. Эртеңки күн эмне болот, бүгүнкү күн эмне болот деп. Ошону ойлобостон бакубат, жакшы жашоо, бактылуу жашоону каалайм да кыргыз элине. Рахмат, айтканыңыз келсин. Таңерте келип, мынакей жакшы маалыматтар менен бөлүшүп, жакшы маек кылып бердиңиз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз.